ишти 2011 жылдан баштап алып барып атабыз. Ушу медиация институтун Кыргызстанда өнүктүрөлү деп. Негизи мыйзамдын кабыл алышына бир топ түрткү болгон. Ошолордун арасында биринчиден биздин коомдо конфликттик потенциалы аябай бийик да. Биз көчөдө бара атпай эле бири-бирибизге орой мамиле кылганга, бир кимбирөөдү тутуп койсо эле же тийип кетсе эле сразу негатив даяр турабыз да. Талаш тартыш болгондо ошол негатив уровень андан да бийик болот. Бир кандай ушундай эле ошо негативден башталган кичинекей ишти чоң ишке айлантып туруп биз сотко барабыз. Мына талаш тартышты чечиш керек деп. Ошол себептен ошол конфликттик потенциалды кантип бизде Кыргызстанда азайтсак болот, төмөндөтсөк болот деген ойдо ошол медиация институту башка өлкөлөрдө дагы өзүнүн жакшы жыйынтыктарын берген үчүн биз ошого карап туруп киргизели дедик. Бирок ошонун мындай тарыхый жагын алсак, бул медиация институту бир кандай западный институттун жаңылыгы эмес. Бизге Кыргыздын элине караштуу салттыбызга туура келген нерсе да. Илгери кыргыздар бир талаш тартыш болсо эмне кылышты эле? Аксакалга барышты эле, же ошо айылдын чоңуна барышты эле. Биринчиден сүйлөшүү жолу менен бүтүргөнгө аракеттеништи эле. Анан болбой калса башка жолдор койчу эле. Медиация деле ошондой да. Талаш тартыш пайда болду, сүйлөшүү жолу менен бүтүргөнгө аракет жүргүзүү. Анан салтыбызда бар. Бүгүнкү медиация келип атканда, мындай орусча айтканда жаңы технология да. Анын өзүнүн принциптери бар, баскычтары бар. Жөн эле сүйлөшүп отурубузбай, кандай жана ар нерсенин өзүнүн технологиясын менен кылсаң натыйжалуу болот. Мына журналисттер силер деле үйрөтөт да. Биринчи новость чыгарганда муну кылыш керек, муну кылыш керек. Биринчи тепкич, экинчи, үчүнчү. Медиацияда деле ушундай тепкичтер бар да. Негизи медиатор бул калыс киши, ал талаш тартышка чечим кабыл албайт. Тараптарга сүйлөшүү жүргүзгөнгө, бири-бирин түшүнгөнгө, ошо бири-бирине экөөнө тең туура келген чечимди табууга жардам берет. Ушул иш алып барылды. 2017 жылы мыйзам кабыл алынды. 2018 жылы февраль айында күчүнө кирди дагы. Ошо менен мына бир жыл иштеп коюптур. Дагы тарыхты карап кетсек, негизи мындай дүйнөлүк форматта изилдөө жүргүзгөндө медиация институту мамлекетте тез арада өнүктүрүш үчүн 3 фактор керек. Биринчиден мыйзам керек, экинчиден соттор менен тыкыз байланышта иш алып барыш керек, үчүнчүдөн медиаторлордун өзүнүн коомдуштугу, мындай орусча айтканда профессиональный сообщество күчтүү болуш керек. Ушул 3 фактор иштесе, медиация институту өнүгөт, элге дагы пайда болот. Талаш тартыштарды чечүүдө дагы медиаторлордун салымы, жардамы аябай натыйжалуу болот. Мына азыркы эле кечеги эле бизге кайрылган иш боюнча 2 чоң компания, IT технология компаниялар боюнча 2 жылдан бери соттошуп жүрүшөт. IT технологиялар өзү негизи кыйын, аякта технический жагын дагы көп билиш керек. 2 жылдан бери соттошуп жүрүшөт дагы бири-бири менен бир чечимге эмес, соттошуп жүрүшөт дагы бир чечим кабыл алуунун алдында сот ушу медиацияга жөнөтүп, бизге медиативдик жолугушууга келишип, анан келишим түзүштү. Кудай буйрса ушул ишти натыйжалуу ушул эки тарапка тең туура келген чечим тапканга жардам берсек, бул дагы экономиканы көтөргөн биздин салымыбыз болот да. Себеби талаш тартыштын көпчүлүк учурунда түбүндө жанагы эмоциялар турат. Эмоциялар менен соттор иштебейт. Алар укуктук негизде иштейт. Көбүндө бири-бирине түшүнбөстүк пайда болду. Ушул түшүнбөстүктүн негизинде мен сага көрсөтөм, анан мындай кылам, анан мындай кылам деп эле чоң ишти кылып коюшат да. Бизде экономикабыз деле өзү чоң эмес да. Калкыбыз деле аз, мамлекетибиз деле кичинекей. Анан ошо бизнесмендер бири-бири менен талаш тартыштарды мындай сылык мамиле менен сүйлөшүү жолу менен чечпесе, эртең кайка барышат? Бизнеси жабылыш керек, же башка жака кетиш керек.
Ошол себептен медиация бизнес чөйрөдө дагы аябай мындай пайдалуу деп ишенебиз. Болгону бүгүнкү күнү маалымат жетпеген үчүн бизнесмендердин маалыматы аз болгондон кийин буга ишеничтик дагы азыраак. Үчүнчү багыт кайсы иштер боюнча медиацияны колдонсо болот. 2019-жылы 1-январында кылмыш кодекстеринин көбү күчүнө кирди. Ошол жерде дагы медиация көрсөтүлгөн. Эми жооптор боюнча жана кылмыш иштин жеңилирээк иштери боюнча жабырлануучу менен айыпкер бири-бири менен сүйлөшүп, ошол ишти сүйлөшүүдө эмне кылышат? Айыпкер мисалы кечирим сурайт, жабырлануучу кечириш керек. Анан болсо айыпкер жабырлануучунун зыянын ордуна келтириш керек. Ошонун негизинде бир тынуу менен келишимге келсе, ишти кыскартса болот.